Eşek takaladın bir kaydan beri iş kılbay. Ne çalasın açık koy. Биз Вьетнамга барабыз деп семьябыз менен мен күйөөм балам болуп 102 миң бергенбиз. Наличка акча бергем. И ошо эжесиңди болуп бизди алдап кетишти. Азыркыга чейин акчабызды бербей атат, күнөөсүн албай атышат. Ушинтип жүрөбүз соттошуп. Өздөрүн тим эле невиновный деп сезип атышат да. Акчабызды бере элек. Акчаны сиз келгенде ким менен сүйлөшүп кимге бергендиңиз? Мен Барсбекке бергем. Менеджер болуп, баарын көрсөтүп, отельди тандап, анын баарын Барсбек, наличка Барсбекке бергем. Барсбек алган, Барсбек квитанция берген. А Барсбек өткөрдүм деп атат. Анан жана Кызгалдак деген директор болуп турган Астра Камчыбекова дегени ким эле? Главный бухгалтер экен. Главный бухгалтер, э? Алар камалганда мен Барсбекке чалып, акчамды сурагам. Мына 3 эле 4 күн болду акча бергенимде, акчамды бер десем, мен акчамдын баарын ошо Астрага өткөрдүм деп айткам. Андан кийин барып заявление жаздым да, акча бербей атышат, жанагы компаниясы жабылды. Январдан бери жүрөсүздөр. Январдан бери жүрөбүз. Ошентип эс алууга да бара албай калдыңыз. Бара албай калдык. Отпуск атайын планировать этип отпуск алганбыз да, барып келели, эс алып келели деп.